Мага айылдык кыздар жакпайт. Ушундай балдар бар да. Россияны бир темшелеп келип алып туруп, Бишкекке бир барып келип, бутун сасы кетип, тишин сарысы агарып калган деле кыз тандап калышат. Үйүм бар, машинам бар, кыз чыкпай атат, нормальный, достойный кыз жок болуп атат деп айтат го. Үй менен машина алып алса эле любой кыз Ташиевдин кызы сынып бере тургандай элестетет окшойт балдар өздөрүн. Анан бир простой жөнөкөйрөөк кызы машинасынын алдына салып алат да мындай картинканы түзөт. Как будто 1 миллиард акчаны оборотко салып койгонсу. Негизи ондай бизнесмендер деле мындай кейипти кылышпайт. Анда отурат да колундай, кол биякта мындай бир нерселерди айтып берет, важный, умный вид кылат дагы. Көз караш мынтип карайт, бир жака алып кетет, канча сомдук тамак жейт экен деп, акчам жетеби, жетпейби деп, запаста акча жок өзү. Анан ал тамакты да алып берсе, болбосо бир альпенгольд менен киргизип берет ал байкуш кыздычы. Кокус эле бир городской кызга илешип, свиданияга илип ала турган болсоңор, анан дагы кыз келип туруп эле: ну что, рассказывай, чем будешь заниматься в будущем, десиле, ошол жерде духуңар жерге тап эле түшөт, болбосо бир чемпион бала алдыңардан өтүп кала турган болсо, деп эле дудаланып, басылым элегин бир адам деп эле күчүк болуп каласыңар го. Ой, садагылоюн, үйүң ал көчөдө калып кетпешиң үчүн, машинаң бир жака жөө барбашың үчүн, үй машина алып эле достойный кыз жок болуп атат, бар жогун даяр дейсиңер да запаста жок. Мен айылга барсам только орусча сүйлөйм дегендечи, мен ала турган аялды бир жака жетелегенде уялбай тургандай болуш керек дегендечи, эми жүрөй. Ай көлдүк эр жүрөктүүңөр менен любой кыздын жүрөгүн багынтасыңар, керек болсо министрдин кызынын махабатын багынтырасыңар. Балдар, айылдагы мындай жөнөкөйлүктү, милый улыбкаңарды, мындай простойлугуңарды жоготпогула, эч нерсеге алмаштырбагыла. Эмне каяка көккө жетсеңер дагы жөнөкөй боюнча калгыла. Балдар, өздүгүңөрдү жоготпогула. Самим собой, как оно есть эле жүрө бергиле.